Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн 2 сентябрда көптөн күткөн 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары старт алды. Аны чагылдыруу үчүн New York Times басылмасы баштаган 50дөн ашуун мамлекеттен журналисттер келишти. Ал эми спорттун 37 түрү боюнча 82 мамлекеттин спортчулары келип катышууда. Urmatlı mekendeşlerim, urmatlı köçmender oyunlarının katçıları, ardaktı meymandar, 3. Dünyalıq köçmender oyunlarına hoş geldinizler. Biz bugün kasiyetli yerimizde, keremetli Isıkgöl'ün boyunda 3. Dünyalıq köçmender oyunların saltanatlı açılışında sizlerdi kucaklayıp tosып alganınızga çeksiz kuvanyçtayız. Çokusu asman tiregen Ulu Tağlardın mekeni Alatoğ'a, Aykolatağız Manastın yerine, Kengpeyil Meymandoz Kırgız eline hoş geldinizler. Kanada, Austria, Австрия, Аябай сонун өттү. Радуюсь очень. Аябай жакшы болду. Мамлекетибиз чоңойду, өзгөрдү. World Combat Games. Yes, I like it very much. Why? Because it's a traditional game. So that I'm nomadic person. So that it's in my blood. So I like it and I love it. That's the because. Ушул 3-чү оюнда мурдагы 2 оюнга караганда президенттердин, башка өлкөлөрдүн президенттеринин келип катышы бул ушул оюнубуздун аброюнун бийиктегенин далилдеп турат да. Себеби мурдагы 2 оюнда бир да президент келген эмес. Мунусунда албетте 4 президент, эртең 2 президент келет экен. 6 президенттин катышы бул чындап эле биздин көчмөндөр оюнубуздун дүйнөгө жайылгандыгын. Turizmdi өнүктүрүү үчүн. Бирок бүгүн Түркия берип таштады, бул туура эмес. Себеби мына Белоруссияда Славянский базар деген бар. Жыл сайын өткөзөт Лукашенко өзү катышыпчы. Жыл сайындан өнүп көгөрүп, улам көп мамлекеттер келип жүрөт. Улам көп адамдар келип жаңа адамдар келип атат да. А биз берип таштадык азыр. Бул улам эми ошондой кете берсе, бул туура эмес. Биз кайра унутулуп калабыз. Грецияда болуп калабыз. Грециядан чыкты деп эле Олимпиаданы бүттү. Негизи ким пайда көрөт? Өткөргөн Алам көчү, агым шарын топтотпой,
Келишимдин долбоорун даярдадык берүү боюнча. Ал жерде вот бир нече ошондой бир эрежелери каралып атат да. Биринчиден эч ким унутпасын, ушул көчмөндөрдүн демилгечилери бул кыргыз мамлекети болгон депчи. Ошондой бир символикаларды ойлонуп атабыз. Азыр мен ойлойм ошол келишимге кол коердун астында эки тарап тең отуруп ошондой бир сүйлөшүүгө жетүү мен ойлойм барышат. Анткени мен ойлойм туура бул абдан туура болот. Кыргызстанды Туркияда өткөрүү же Араб Эмиратта өткөрүү же башка бир кайсы мамлекеттерде өткөрбөсүн, ушул кыргыздын же көчмөндөрдүн гимни менен баштаса жакшы болот го дейм. Жанагы көчмөндөрдүн символдору менен баштаса, анан ошол жерде мен ойлойм ушул оюндар Кыргызстанда башталган деп, ошону айтуу менен башталса туура болот деп ойлойм. Мына өзүңүздөр көргөндө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын президентибиз Сооронбай Жээнбеков салтанаттуу түрдө ачып берди. Эми 82 өлкөдөн келип катышып жаткан спортчуларыбызга ийгиликтерди гана каалайбыз. Күч атасын тааныбайт демекчи. Татыктуулар жеңүүгө тийиш. Ал эми Next телеканалы мындан ары спорттук жана маданий иш-чараларды көчмөндөр оюндары бүткөнчө алып берүүгө, чагылдырып берүүгө ар дайым даяр.